Центера была неприкасаема при прежней власти, что никто сюда не мог заходить, кроме членов семьи. И вот это вот творилось, этот беспредел творился 20 лет. Без разрешения, без установленного места возле вдоль реки. Здесь мазут, все это протекает, это все, соответственно, стекает в реку, соответственно, влияет на экологию. Все нарушения, которые были произведены, они будут в виде штрафа наложены на компанию. И компания будет обязана заплатить. Бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановго кандай айып тагылып жатканы коомчулукка так айтыла элек. УКМК жалпылап Кумтөр долбоору боюнча кармалды деген учкай гана маалымат таратты. Анын шектелип жаткандыгы тууралуу да алдын ала эч кандай эскертүү берилген эмес. Мындан улам анын жактоочусу Амантур Абдрахманов Бабанов эмне үчүн кармалганын түшүнбөй жатканын айтат. Талап койдук, эмненин негизинде камап атасыңар, кайсы жагдай боюнча эмнени шектенип атасыңар, кайсы маселе боюнча шекке алып атасыңар дегенде бизге эч кандай тергөөчү түшүндүрүп бере алган жок. Айрым сайттар Өмүрбек Бабановдун атын Алато Финанс мамлекеттик микрокредиттик компаниясы менен байланыштырышууда. Бабанов өкмөт башчы болуп турганда 2012-жылы аталган мамлекеттик чакан кредиттик компания түзүлгөн. Ал аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө төмөнкү пайыздык чендеги насыялар берилген. Мамлекеттик кредиттик компанияга Центерра демөөрчүлүк көрсөтүп 21 миллион долларга тургон. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок дешет юристтер. Анткени өкмөт мамлекеттик микрокредиттик компания түзүүгө укуктуу. Эң кызыгы, кечээ күнү сурак маалында мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдон тергөөчү Алато Финансы компаниясы тууралуу сурабаптыр. Адвокат Амантур Абдрахманов Кумтөр долбоору боюнча да Бабановдун эч кандай күнөөсү жок экенин айтууда. Тескерисинче, өлкөгө пайдалуу эки иш жасаган. Биринчиси, Кумтөр Голд компания тарабынан экологиялык мыйзамдардын сакталып жаткандыгын текшерүү боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. Экинчиси, Бакиевдин бийлиги маалында премьер-министр Данияр Үсөнов тарабынан Кумтөргө берилип кеткен 16330 гектар жерде артка кайтарып, Үсөновдун токтомун жокко чыгарган. Аны менен алтындын запасы жаткан 1000 деген гектар жер жана корук мамлекеттин карамагына кайтарылган. Бияктан эки маселе бар экен да, мен ошол суракта катышуу адвокат катары катышканда мен ошол жактан маалымат алдым. Өмүрбек Токтогулович бул учурда эки чечим кабыл алыптыр. Бул биринчи чечим ошол буга чейин Данияр Үсенов Кыргызстан премьер-министр болуп турганда ЗАО Кумтөр оперейтинг компанияга мен түшүнүгүм боюнча ошол 16 миңден ашуун жерди участогун бериптир. Өзү Өмүрбек Токтогулович өзүнүн кызматына келгенде ошол мыйзамсыз чечим деп туруп, ошол чечимди жокко чыгарган экен. Анткени баягы тиешелүү тактамалар түзүлүптүр. Ал тактамага ылайык көп мыйзам бузуучулуктар болуптур. Ошол айлана чөйрөлөрдү коргоо жана башка мыйзам одоно түрдө бузулуптур. Ошол себептин негизинде ошол мурун 16 миңден ашуун берген участок жокко чыгарылып, ал жер мамлекетке кайтарылган да. Мен түшүнүгүм боюнча ошол эки эле чечим кабыл алыптыр. Анан биз ушу түшүнбөй атабыз да, эмнени мыйзамсыз кылып жазады, кайсыл жагдайлар менен шектүү адам катары жоопко тартканы атышат булар депчи. Бизге ал суроону тергөөчүгө узатканда да тергөөчү кандайдыр бир жооп бере алган жок. Жакында эле мөңгүлөргө зыян келтирилгени үчүн Кумтөрдү соттон утуп алган жарандык активисттердин бири Наристе Калчаев канадалыктар экологиялык жактан туура эмес иш алып барып жатканын ачык айтып чыккан өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов болгонун айтат. Биз тарыгышын айтып коюшубуз керек. Бабанов премьер-министр катары барып, ошол Кумтөрдүн экологиялары өтө туура эмес иш алып барып аткандыгын ачык айтып, туура эмес иш алып барып атканын позициясын ачык айткан. Бир айдын ичинде ошол өкмөт башы алмашып, Жантөрө Сатыбалдиев Жолдошевич премьер-министр болуп барып, ал тескери Кумтөрдү мындай айтканда мактап, ошол жактын пиар менеджер болуп келген. Ал боюнча мен дагы өзүмдүн ачык позициямды айткам. Эмне себептен премьер-министр ошол комиссиянын чечими чыга электе барып Кумтөрдү мактап келди.
Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын декабрынан 2012 жылдын август айына чейин премьер-министрлик кызматты аркалаган. Өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Кыргызстан үчүн иштей баштайт деп, Алтын кендеги ондогон жылдан бери иштеп келген коррупциялык схемалар иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланаарын билдирген. Бирок ал жетишпей калды. Саясий оюндардан улам кызматтан кеткен. Отставкага кетердин алдында 2012 жылдын 6 июлунда Өмүрбек Бабанов Кумтөр алтын кенине иш сапары менен барган. Анда алтын казган ишкананын борбордук карьерин көрүп чыгып, Бабанов Кумтөрдүн чет элдик жетекчилерине катуу талап коюп, ишкана экологиялык кырсыктын алдында тургандыгын айтып, сынга алган. Разрешение идет на горную работу, а вот размещение на эти отходы. Иш сапарында Бабанов алтын кенинде өндүрүштөн чыккан калдыктар сакталуучу жайга барып, 1,5 жылда үйүлгөн таштандыларды көрүп, катуу нааразы болгон. Анда колдонулган дөңгөлөктөр, шиферлердин сыныктары, жараксыз чакалар өрттөлөрү айтылып, бул экологияга зыян тийгизип жатканын айткан. Вот мешковина, да? Вот это вот пластики. Бул жердеги жеримден жасалган ар кандай буюмдардын таштандылары табигый жол менен топуракка аралашып кетпейт да. Булар болсо аларды жерге көмүп келишкен. Мында сырткары суунун боюна таштандыларды жыйнаган жай уюштуруп жиберишкен. Мазут жана башка химикаттар агып, сууга кошулуп жатат. Бир жүк ташуучу машинада 10 дөңгөлөк болот. Жылын алмаштырганда эле бул жерде тоодой болуп үйүлүп калышы керек эле. Алар каяка жоголду? Иш сапарында Өмүрбек Бабанов Кумтөрдүн жетекчилерине маалымат сураганда 2 күндөн кечиктирбей жооп берүүнү талап кылган. Кумтөргө күйүүчү майлоочу май жогору баа менен сатылып, алынышы сыяктуу коррупциялык схемалар иликтенерин, мыйзам бузуулар аныкталса, кандай гана болбосун, чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскерткен. Кумтөр чуть ли не под экологической катастрофой мы стоим. Кумтөр экологиялык катастрофанын алдында туруптур. Компаниянын мындай кылууга укугу жок. Силер өндүрүштүн үлгүсү болушуңар керек эле. Бул мурдагы бийлик учурунда ишкана эч кимге баш ийбегендигинин дагы бир жолу билгизип турат. Мындай башаламандык 20 жылга жакын уланып келген. Компания Центера была неприкасаема при прежней. Ошондой эле жогорку кеңеште Кумтөр боюнча маселе көтөрүлгөндө Өмүрбек Бабанов экологиялык мыйзам бузууларды далилдөө менен Кыргызстан ишканага мурдагыдан да көбүрөөк таасир эте аларын айтканы бар. Кыргыз мамлекеттин өкмөтүн жетектегенден кийин мен бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Биякта мына жана международный юристти билген кыз айтып кетти, жана экологиялык жактан ошону далилдеп берсек, мен ойлойм ушу жакшы кадам болот деп ойлойм да. Өмүрбек Бабанов 2012 жылы Кумтөр Gold Company тарабынан экологиялык мыйзамдардын сакталып жаткандыгын текшерүү боюнча мамлекеттик комиссия түзгөн. Анын жыйынтыгы чыга электе Өмүрбек Бабанов иштен кетүүгө аргасыз болгон. Ушуга чейинки келген премьерлердин мындай Кумтөр боюнча жакшыраак иш алып барган бир эле ошол Бабанов болду деп айта алам. Анткени ошол өзүңүздөр билгендей, баягы 2009 жылы келишимдин негизинде 2010 жылы берген Данияр Өсөновдун 16.300 гектарды кошумча берген жер аянтын туура эмес берилгендигин деп артка кайтаргандыгы жакшы иш болгон. Кубат Кубанычбек уулу, Рахат Жаныбекова, Жанарбек Токтурбек уулу, НТС.